Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыздар, кыргыз мусулман бир туугандар, жалпы эле Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн биздин мекендештер кандайсыздар? Туугандар, менин кайрылуум Москвадагы хазайын хазайкаларга. Бирок 5 кол тең эмес, барыңыздарга эмес. Араңыздарда бар экен, сөз эсин таап алат. Туугандар, мен бир жумадан бери квартира издейм, бир жумадан бери квартира таппаймын. Жердештер уга квартираны алабыз, койка место, комната беребиз, семейный алабыз деп киргизип коёттор дагы. Зоно кылсаң, ассаламу алейкум, кандайсыз, квартира боюнча чалдык эле десең, адам толуп калды деп телефонду өчүрүп коет. Даже салам бербейт. Ошол адамдарга кайрыларым. Өзү караганыңар 2 комната, 1 комнатный квартира карайсыңар өзүчө. Анан эмнеңерге мындай керсейип адамдарга мындай жылуу мамиле кылбайсыңар. Анан кече дагы бирөөсүгө чалдым, күнү чалдым. Да дейт. Ассаламу алейкум, эже кандай, жакшысызбы? Мага квартира керек эле десең, да. Каерде иштейсиң? Не иш кыласың? Азыркы жашап аткан квартираңдан неге чыгып атасың? Квартирага келгенден кийин күнүгө тамак кыласыңбы, кылбайсыңбы? Деп ошондой дейт магачы. Анан мен айттым, эже, мен жумушка тамак алып барам, мен күнүгө тамак жасаймын. Анчамчыда жасабай калам, анчамчыда жасаймын деп өзүмдүн уступ айтсам, түшүндүрүп айтсам, бизге тамак жасабаган эркектер керек деп телефонду өчүрүп коюп атат. Анан көбүгө чалсаң телефон албайт. Анан көбүнө чалсаң адам толуп калды дейт. Адамдар толгондон кийин хазайын хазайкалар объявленияны алып салгыла. Жердештер удан интернеттен адамдар толду, алып салгыла. Анан башыңар көккө жетсе дагы путуңар жерден үзүлбөсүн туугандар. Барыңарга эмес, 5 кол тең эмес. Ошондой адамдарга мен айтарым, ошол адамдарга кайрыларым. Кичине бир адамдык сыпатыңар болсун, адамдык сыпат болгула. Биринчи очередь адам болгула. Адамга мындай жылуу мамиле, жылуу сөздү мындай сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Просто мен мындай бир жумадан бери таппайм квартира. Ошо бир жумадан бери издейм, бир жумадан бери ушундай ситуация болуп атат да мендечи. Анан мындай, анан неге иштейсиң, каерде иштейсиң деп мындай грубо мамиледе, грубо отношение адамга кылган биздин кыргыздар ушундай экенбиз да. Анан адамың толуп калды, зона кылды, алып үкам, адам толуп калды. Болду, азыр объявление алып коебуз. Болду, жылуу эле сөз, Анан не кыласың? Адам бизде толду, болду, давай деп. Не кыласыңар туугандар? Адамыңар толду, объявление алып салгыла. Москвадагы жүргөн хазайын хазайкалар. Силерге мен айтарым. Болсунча ушул видеого лайк басып, ошол көрсүн ошондой адамдар. Рахмат барыңарга.